Жабат ошо эки оюнунун соттору Кубан Жумабединов, Абай Бегмалиев, Тилек Эгембердиев, Актилек Жуспакунов азыр чечим чыгарышып атат. Анан аркемиси кимге добуш бергенин, анан эмненин негизинде добуш бергенин түшүндүрүп беришет. Обсуждение кылбайсыздарбы? Окей. Өзүң айткан обсуждение кылбайсыңар, жөнөдү кагазга жазасыңар. Жок, мисалы ошо кимге кимиси көбүрөөк ынандырды сиздерди. Анан эмнелер типа баалуураак ойдураак болду деген сыяктуучу. Обсуждение кылганда Мен акылга добуш бердим, эмне себептен вот жазалдым өзүмө. Стратегически Илгиз өзү жегилип атат. Өзүн айтып атат, что резолюция боюнча бир да мамлекетте мындай мыйзамдар болбош керек дейт. Анан кийин өзү чыгып акыл суроо берип атат. То есть вот Америкада бар экен, анын бул жерде комментарийни бергилесе, Америкада нормально деп. Такыр жумуш жок да тияктан, Илгиз тараптан. Акыл тараптан бул 3 түр мамлекеттердин типтер бар, анан ар бир мамлекетте мындай таасир этет, кээ бир мамлекеттер үчүн булар пайдалуу, кээ бир мамлекеттер үчүн как минимум зыян эмес. Эгер бунун зыяны жок болсо, пайдасы көбүрөөк болсо, кээ бир мамлекеттерде жан сактап калат, балким өнүгүүгө алып келе турган болсо, анда балким көбүрөөк акылга ишениш керек, салыштырууда. Жөн Илгизге караганда мага ошондой эметти да, көрүнүп атат. Жакшы пункттар бар, Илгизде лобби жөнүндө, эме жөнүндө, бирок өнүккөн мамлекеттерде ал проблема жок. То есть ал акыл деле айтып атат, Илгизде да, анда получается Илгиздин поинттери почти жок эле болуп калгандай болуп атат да, то есть салыштырууда. Ошол себептен көбүрөөк акылга ишендим, Илгизге караганда болду. Мен ошол ошол суроо бердим го. Америкада кандай дегенде, Америкада бул мыйзам жакшы иштейт деп атат да. Мен резолюцияны кайра окуп чыктым да. Карасам бир да өлкөдө иштебеш керек деген жери бар. Болбош бир да өлкөдө. То есть если бул резолюцияны кабыл алсак, значит бир да өлкөдө бул мыйзам иштебеш болбош керек. Он же сам өзү подтверждение берип атпайбы, Америкада бар экен, Америкада жакшы экен, значит жакшы болсо боло берсин. То есть өзүнүн линиясына каршы чыгып эле ойноп атат. Ладно, мындай бир эле катуу болмосо, кийин оюндун баарында деле Илгиз что он хочет деп түшүнөйүн деп аракет кылды. НПОлор бар, альтернатива деп мындай эме кылып атпайбы? Ал кандай иштейт, механизм көрсөтүп бербейт, эмне үчүн ал альтернатива более күчтүүрөөк иштейткенин менен көргөзүп бербейт. Акыл айтып атат. Жаман жагында кейсте да көргөзүп берип атат. Өзү айткандай 3 катма 3 ситуация тең. Жакшы учурда деле, жаман учурда деле и орточо мындай нейтральный өлкөлөрдө айтып атат. В итоге үчөндө тең иштесе, бул резолюция иштегенин көргөзүп берип аткандан кийин, коротко ясно, просто бул резолюция иштегенин, что хоть бир өлкөдө иштеп атабы, пайдасын берип атат, көргөзүп берип атат. Көргөзүп берип атат. Илгиз өзүнүн линиясына каршы чыга алып атат. Өзүнүн суроолоруна жооп берип атат. Балким адашып атабыз, бирок мага деле ушундай сезилди да. Ошондо көрүндү. Оюн ушундай. Мен акылга бердим, себеби дегенде бул жерде Илгиз айтып атат. Пайдаларын айтып атат да, жалаңчы. Ал эми булар бизге келип экологияны коргойт, тигини коргойт, мамлекет жаман жактарын көрсөтүп турат, ошону иштеп турат. Ал эми кандидат айтып атат. Ал учурда деле ошол нерселерди айтып турат, болгон инагент деген жазууну билебиз, бул жерде эч кандай бир маселе жок. Алар ошондой иштей берет, жардамын бере берет жана башка деген нерсени айтып атат. Анан билбейм да, Илгиз президент болгонундай жакшы жактарын эле айтып, мисалдарды айтып атат. Мисалы ушул Темировду айтып атат, туура эмес ишин майнеге албай атат деп. Бирок ошол эле кейс, ошол эле нерсе акылбайдыкинде деле иштейт. Жада калса авторитар диктатурада Россияда мисалы келтирип атат. Эгерде иноагент деген статус берип койсо, ал мыйзам талаасында ал өзүнүн укугун коргоп кете алат. Ал эме жок болгондо, мындай көмүскөдө аны өлтүрүп кетет, жана башка кылып кетет деп. Ошол нерсесине да мындай эч кандай реакция алган жок. Менимче Илгиз ошол жөн гана эме пайдаларын көрсөтүп ойноп койду окшойт. НПОшниктердин пайдаларын айтып берчи. Ошол учурда акыл айтып атат, что иштейби, иштебейби, бул ошол жөнүндө бул маселени көтөрүп атат да.
А иштесек ооба жакшы иштеген кейсте бар деп өзү кабыл макул болуп атат. Обсуждать нечего болмок. Сен жазыңдар. Дебатқа негізі шоуда жағынан даярданганга биринчи Элгизге бердим. Даярдап видео эми соц роликтерине. Ал эми чисто оюн боюнча жеңишти Акылбайкеге бердим. Анткени Элгиз мындай кагаз. Окей, түшүндүрө бер ана. Жок, Элгиз мындай үстүртөдөн жалаң иноагент дейбизби, ошол азаттыктын, НПОнун жалаң плюс жактарын айтып кетти да, то что бул мындай азыркы болуп аткан биздин бийликтин, то есть ыплас иштерин ачык көргөзүп берип атат, гос СМИлер жашырган нерселер бар чындыкты айтып берип атат дейт да. Аны Акылбайке айтып, биз таптакыр жаап салбайбыз, ошондой эле иш жүргүзөбүз, болгону астына иноагент деген статус берели. Андан кийин адамдар өздөрү фильтр жасасын, бул нерсеге ишениби, ишенбейби. Элгиз тараптан бул нарсага эч кандай мындай төгүндө болгон жок да. Элгиз таптакыр жоюп салыш керек же жабыш керек деген идея менен чыгыш керек болчу, бирок Акылбайкен жана үстүртөдөн айтып кетпеди. Суроосу ушундай нерсе АКШда да бар. Ошол нерсе туура бүтсө болот, туура туруп макул болуп атат. То есть Элгиз уже бул жерде өзүнүн позициясын чети найфик берип атабы. Анан Акылбайкен ушул нерселерди төгүндөрбөй суроо боюнча калып кетип атат. Шашке деген болду, өкөтөн. Аракет кылып да туруп берейин деген сияқты. За Элгиз мындай бир нормальный эмелерди айтканчы. Мен отурдум, пытался его все время понять, что он топит депчи. Нени айтты хотя бы приблизительно. Может иметь, чтобы объективно, не объективно да деп чыгарып алып. Акылбайкен ушул идеясы жана ушундай эле система менен иштебесин, болбой иноагент деген статус бекитилсин деген нерсеге Элгиз тараптан таптакыр мунун даже ошондой ситуацияда иноагент деген статус бекитилгенде дагы коомго бул зыян алып келерин эч кандай. Элгиз тараптан кандай кылыштар болду? Кто көрдү? Элгиз тараптан кандай кылыш болду? Кайсыга жооп берди негизи ошол? Кайсысы негизи эле акыл айткан сөздөргө кандай кылыш болду? Акыл айтып атты чын туруп өзүнүн линиясына. Элгиз айткандарга каршылыктар берип атты. Мындай өзүнүн оппонированиясын айтып атты да, мындай кылса, мен бул мыйзамды чогулсак мындай мындай иштейт деп үч элементен айтып. Единогласно Акылбайкеге бердиңиздер, ошондо. Нет, чтобы для объективности Элгиз не деди ошондо айтып болот ушундай. Мен, может, я сам его не понимаю, иногда бывает так, что адамды не воспринимаешь, да? Такого нет? Значит, ничего не сказал. Окей, хорошо.